Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, урматтуу студенттер жана жалпы эле билимге кызыккан жаштар. Бүгүн сиздер менен аябай керектүү маалымат менен бөлүшөбүз. Ал кандай маалымат дей турган болсоңуздар, биздин баракчабызга келген каттардын негизинде уюлдук телефонумда кантип кыргыз алфавитин же болбосо ү, ö ыңдарды кантип орното алам деген суроого жооп беребиз. Анда көңүл буруп турган болсоңуздар баштадык. Биз алгач жазышча WhatsApp'та ачалы. WhatsApp'та бул жерде бир эле тил турат, орус тили. Биз айткандай кайсыл кыргыз тилин кошушубуз керек. Анын үчүн настройкага барабыз. Языки типи деп турат, ага киребиз. Андан кийин управление языками ввода деп турат, ага басабыз. Андан кийин сиздер көрүп тургандай бул жерде бир канча тилдер турат. Ал жерден биз кыргызча дегенди табышыбыз керек. Анын үчүн ылдый түшөбүз. Кыргызча деп бул жерде турат. Муну бул жака жылдырабыз дагы. Ушуга кошумча эле англис тилин кошуп коелу. Андан кийин эми WhatsApp'ка барабыз. Бул жерде орус тили турган эле англис тили болуп калды. Андан кийин кыргыз тили болуп калды. Кыргыз тилинде ү, ың, ö тамгаларын көпчүлүгү жаза беришпейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабактарда биз ушу WhatsApp'та эле кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен дагы көргөзүп беребиз. Биздин каналга жазылганды унутпайбыз. Коңгуроо белгисин сөзсүз басканга аракет кылабыз. Ал эми эгерде суроолоруңуздар болсо, төмөнкү даректерге Instagram, Facebook же Telegram сөзсүз байланышсаңыздар, сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз.